Сиздин айрым билдирүүлөрүңүздөн улам анан саясий процесстерге кызыгууңуз абдан күч экенин байкап жүрөм да. Ал түгүл эл өкүлдөрүнүн айрым жазган мыйзамдарына дагы өзүңүз пикир калтырып, анализ жүргүзүп жүрөсүз да. Сизди эмне үчүн саясат мынчалык тартып турат өзүнө? Эмне бир кызыктуу жагдайы бар сиздин баамыңызда? Менин баамымда биринчиден пайгамбардын осуяты бар. Кимде ким жалпы мусулмандардын иши менен алектенбес, ага кызыкпас, ал бизден эмес деген сөз бар да. Эгер биздин башыбызды бирөө жеп кетип аткан болсо, же куйругубузду жеп аткан болсо, ага биз маани бериш керек. Менин башым аман болсун, бирок калган жерим ит жей берсин деген түшүнүк, бул мындай бир эки жүздүүлүктүн түшүнүгү деген сөз да. Ошондуктан мен мындай көбүн эсе жеке мындай диний билим алган адам катары эмес, балким Кыргызстандын жараны катарында мен сөзсүз түрдө кийлигишким келет жана бардык адамдарды ушул активдүүлүккө мен чакырат элем. Анткени биз унчукпай кое бере турган болсок, анда биздин эл өкүлдөр ар кандай иштерге барышы мүмкүн. Ошондуктан аларга контроль керек. Анткени биз төлөгөн салыктын эсебинен булар ошол жерде олтурушат, биз шайлаган эсептен булар ошол жерде иштеп атышат деген сөз да. Анан албетте Сержан Аракаев жөнүндө айткыңыз келди. Анткени бардыгы ушуну айткысы келип турат. Жок, мен сиздин саясатка кызыгууңуз жөнүндө айткым келди. Негизи мисал катарында мен айткым келип турат. Анткени бардыгы ушуну күтө берет да, балким сиз ниет кылбасаңыз мүмкүн жанарды ананыраак сурамаксыз. Бул жерде мен өтө адилеттүүмүн деп айтсам болот эле. Анткени менин түшүнүгүм боюнча мен ал кишиге жаназа окубайм деп айттым, бирок ал дагы мага окубасын деген сөз, мындай таарынычты билдиргим келген. Бирок анын жанагыдай саясаттагы же болбосо добуш берүүдөгү каалап алган жолуна сынап эмес, балким ошол жердеги өзүнүн көрсөткөн адепсиздиги үчүн. Анткени бул сол колун өтө бийик көтөрүп, анан арсалаңдап күлүп отуруп добуш бергендиктен мусулман катарында мусулман коомчулугун кыжырын келтирди. Бирок ал ошого каршы же макул добуш бергендиги ал экинчи маселе, анын өзүнүн депутаттык, анын өзүнүн ишмердүүлүгү. Бирок ошол жерде сол колун өтө бийик көтөрүп жана каткырып күлүп, мындай бир эч кандай кыла албайсыңар дегендей мындай адепсиздик мамилеси чындыгында кыжырды келтирди. Анан мусулман эмес, башка деген сөздү айткан жерим жок. Болгону мага келбес, мен дагы барбайын деп мындай бир таразанын эки тарабын тегиз коюп бердим да. Анан ушундан көпчүлүк каршы чындыгында. Бирок мен бир окуяны айтып берейин. Мына Дасмияда бир жолу Текебаев келип, анан Пирматов олтурган жерге мен Пирматов менен бир үстөлгө олтурбайм. Ошол убакта экөөнүн ортосунда келишпестик болуп тургандагы башка үстөлгө барып олтурганда, бул саясатта же болбосо ошодо кадимгидей иш да. Анткени адамдын таарынычы болот сөзсүз түрдө. Бирок анын мындай ишмердүүлүгүнө мен мындай бир тоскоолдук кылгым келген эмес, муну дагы бир айткым келип турат да. Бирок жана ошол эле учурда чубак ажы өзүн кудай сезип алды, башка деген сөздөр айтты. Мен ага эми жаш бала жаштык кылып койду деп унчуккан жерим жок. Бирок ошол эле динде, исламда мындай өзгөчө кечиримдүүлүк, сабырдуулук деген нерсеге басым жасашат да. Анан дагы эле ошол ачууңуз тарай элекпи? Жок, ачуу меники ошондой деле болгон эмес. Болгону мен аркылуу мисалы үчүн башка мусулмандардын дагы азыр бир столго отурат белеңиз ал киши менен? Жок, аны менен өткөндө улам Куран окуткан жерде олтургузушту, кадимкидей эле келип. Бирок мен мындай бир өзүм каалап барып олтурбайт элем албетте. Анткени ошол пикир дагы деле бар болгон себептен. Ошондон кийин да ошондой пикирлерди айтып жүргөндүктөн жеке адам катарында биздин балким табиятыбыз окшош эмес деген маселе менде бар. Бирок анын курчтугун башкасын балким сыйлайт элем. Бирок ошол эле учурда бизде жанагы суу ичкен кудугуңа түкүрбө деген сөз дагы бул кыргызда келаткан нарыкта. Ошондуктан ошол адамдын тарыхындагы болуп аткан окуяларга карап, адамдардын кээ бири менен мамилени мындай бир өтө кызуу кылганга да шарият жол бербейт деп айтат элем. Анткени адам өзгөрүлбөйт, бирок тоолор өзгөрүлүшү мүмкүн деген сөз бекерден айтылган эмес.